Tanış. Sağ olun. Atın kim? Serkulov Ulan Ali'deki Kaçıncı yıl bulunmuş? 1981 yılı Kaçlaydı? 27 Ağustos'ta. Kayak bu. Özgün yerim Susamırlık. Susamır ayılı Caylı rayonu Çiğ olmuştan bulan. Yoğurtlu bilim var mı? Yoğurtlu bilim. Kaçlı yerde işletilmiş? Ben 2003 yıldan başlayıp ГСИН'de kod Государственная служба исполнения наказания. Kırıkçası. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында иштегем. Elinde hizmet işlemiş. Мен ошол кызматта оперативдик кызматта иштедим. Звонayım. Званиям, акыркы званиям майор. Evet. Hem özünüzün başınızdan ötken okuyalar boyunca etmekmiş. Oşo işlegen jerinizde bülbülü işlep bilmez mi? Мен үлгүлүү иштеп жүргөм. Ошол оперативдик кызматтан баштап мекемесинен баштаган кийин управленияда иштедим. Мурун мекемеде иштегем, андан кийин башкаруу отделдерде иштедим. Akırk işlegen yılınız kaçıncı yıl? Акыркы иштеген жылым 2014 жылы иштедим. Oşonda kaç hizmet tutulmuş? Ошондо Горуда деген кызмат бар, ошо ГСИНдин ичинде. Ошол Горунун зам начальник Горунун милдетин аткаруучу кызматта иштедим. Andan keyin ne olmuş diye almış? Ошол 2014 жылы апрель айында спец прокуратурадан токтом келип убактылуу отстранение кылды кызматтан. Kança kişinin atmışsın? Ошондо мени менен чогуу дагы 3 СИЗО биринчи мекеменин 3 оперативдик кызматкери. Ağaların familyalarını açalasın. Алардын фамилиялары Ботпаев Султан, Моношев Төлөгөн, Сатаров Азамат. Emni için Türk ömür başında boşaltı boyunca Ал ошол төртөөбүздү ошол убакта 2014 жылы февраль айында иш козголуп спец прокуратурада işlerge биздин үстүбүздөн иш kaç verelim mi bu sonra? статья превышение должностных полномочий деген статья менен иш козголуп ошо боюнча отстранить эткен. Кейін kaç statya katıldı? Кийин 305 пытка Pıtka. деген Al статья. pıtka degende kimdi pıtka ceza algan dep şey sottolma? Бизди ошол 28-29 декабрда 13 жылы. жылы Искендеров Айткожо деген балдарды СИЗОго бир башка иш боюнча айыптап каматталышты. Ошолорду сабатка иш козголуп ошол боюнча Кейін tergөө аяқтап сотқа өткөрдүлөр. Кийин тергөө аяктап сотко өткөрдү. Сот болду. Канча жыл? 3 жылдын тегерегинде сот болду. Анан төртөөбүздөн 7 жылдан соттоду. Анан 2014 жылы козголгон иш менен ошол 3 жыл 2017 жылга чейин сот болду. 2017 жылы сот аяктап ошо соттун чечими менен Kayсы rayonluk sot sergisi sot verdi. Октябрь райондук соту Kim degen sot karagan? Алиев деген сот караган. Apçı degen. Акчы деген. Prokurator spes prokuraturadan kim açtı? Спец прокуратурадан Ибраим Кулов Бакыт деген. Vakıt degen. Oşol sotqa men de katıştım öyle de. Meyzam diyokluk atandı. Beni bilesizdi. Ben oşol jagdaylar boyunca aytıp etçenim. Men 17 yıldan 22 yıla çeyin özüm koğumlu uyumlarda işlep yürüm de. Adam hukukları boyunca çeyin. Anan özüm jurnalistik
иликтөө жүргүзүп көрдүм да. Ушул балдар туура соттолуп кеттиби же туура эмес соттолуп кеттиби? Анткени менде бир кандай десем, бир күлүп ойлор жүргөн да. Сомнение кармап жүргөн да. Анан ошондо сиздин туура эмес соттолуп кеткендигиңиз боюнча мен толук маалыматка алганга жетиштим да. Анан сизге бир ооз кайрылайын деп жүрсөм өзүңүз келип калыптырсыз да. Миним деп айтайын деген, миним сен туура эмес соттолуп кетипсиң, кандай кылабыз деп айтайын деп жүрдүм эле. Анан кечээ жолдошуңуз чечип алып берген экенсиз. Эми ошол 2013 жылдын 28 же 29 декабрында болгон окуя тууралуу эмнени билесиз? Мен билген боюнча ошол күнү СИЗО бирге өзүнүн кызматтык буйрук бар болчу. Ошол убакта председатель Арбаев деген киши болчу. Кесенди. Ошол киши приказ чыгарган. Академия МВДдан келген курсанттардан мага бөлүштүрүлгөн буйрук негизинде. Ага чейин башка мекемелерди да көрсөтүп жүргөм. Ошол күнү ошол курсант кыздарды СИЗО биrdин ичиндеги иш-чараны тааныштырганга алып баргам. Приблизительно саатын билесизби? Азыр эстей аласызбы? Приблизительно түшкө чейин барганбыз. Ошол кыздар менен. Ошол кайсы күн 29-да отурсуңар, же 28? Ушул 2 числонун бирөө да. Так, кайсы биринен эсимден чыгып атат. Ошо түшкө чейин барганбыз. Ошо 11лердин тегерегинде баштап керек. Ошол курсанттар менен чогуу кирип, начальник СИЗОнун кабинетинен дагаш кетип, ушундай иш-чара менен. Начальник ким эле ошол топто? Ал убакта Калмаматов Халиев деген киши болчу. Анан алга председателдин буйругун айтып, мага бир кызматкер бөлүп бериңиз, бул курсанттарды СИЗОнун ичиндеги иш-чараларды тааныштырып, жаныбызда жүрсүн деп бир сотруднигин бөлүп берди. Ошол менен ар бир ичиндеги мекеменин ичиндеги иш-чаралар менен тааныштык. Бөлүмгөн кызматкер тааныштырып айтып берип атты. Ал билгенин мен өзүмдүн тиешелүү жактарын мен айтып берип аттым. Ошентип 1,5 саат катыраак 1,5 сааттай ошол кыдырып жүрдүк ичин. Анан чыгып баратып кайра ошо начальник СИЗОго кирип, биз иш-чарабыз бүттү, чыгып кетип атабыз десем, кабинети бейкен. Анан мен башка кабинеттерден карайынчы деп, анан опер частька кабыл калдым. Барсам ошо бир кабинетин ачсам, бир жигит отурган экен. Ал жөн эле отуруптурбу? Кандай состояниеде отурупту? Ал кийимченби, же полуголойбу, же голойбу? Мен көргөндө кийимчен абалда эле отурган. Мен кирип 2 суроо бердим. Кимсиң, фамилияң ким? Эмне себептен бияка? Ошо фамилияларын айтсаңызчы. Искендеров Нуркемел деп жооп берди. Ал ошол малдын Искендеров Нуркемел кандай состояниеде отурду? Өзү мындай кандай состояние десем, мындай коркуу состоянияда отурган да. Ошол эркин отуруп алган эмес да. Үрпөй отурган турбайбы, үрпөй. Анан ошондо ошонун жанында кайсы сотрудниктер бар экен? Аерден Ахматов Айбекти көрдүм. Моношев Төлөгөндү көрдүм. Омошев Кенешбекти көрдүм. Анан
Azamat. Жок, аны көргөн жокмун байке. Görgөн жоксуң. Жок, аны көргөн жокмун. Анан чыгып баратып, Ботбаевди көрдүм. Ошондо 4 адамды көргөн турбайсың. Анда сөзүңүзгө калды. Жана жаңы келгенде бул видео тартылганга чейин бир сөз кылып кеттиңиз да. Айбек Акматов деп атасыз. Ошол жигиттин колунда бирдеме бар экен. Жана айттыңыз го, палка менен. Жигиттин колунда бир эме бар болчу. Таякты же таяк окшош бирдеке бар болчу да. Эми өзүңүз деле ошол сот процесстеринде жабырлануучунун эмне деп айтканын уккансыз. Искендеров мөкөмө көрсөтмөсүндө мени темир турба менен сабашты деп көрсөткөн да. Ошол темир беле же кандай эле? Ошоду темир деле болушу мүмкүн, же таяктуу ушу точно Азыр эске албай эске албайсың да. Жана баклажкага суу толтурулган сууларды көрдүңүзбү? аларды жок көргөн жок. Сиз ошо Акматтын колунда таякты деле көргөн турбайсызбы? Анан сиз эмне бул эмне үчүн мындай отурат деп суроо берген жоксузбу? Эмне үчүн мындай кылган? Эмне иш чара кылып атасыңар десек, сүйлөшүүгө иш кылып атабыз, беседа кылып атабыз деди. Анан мен жумуштун бирөөсүн чакырып карантиндик камераны жапкыла, мындай токтоткула, мындай Беспредел дедиңиз. иш аша чапкан иш кылбагыла деп, анан нар жактан Калмаматов келаттыр, ошо менен Калмаматовго кайрылып кеттим. Калмаматовго эмне үчүн булар карантинге отурбай, оперативниктердин кабинетинде отурат деп суроо бердиңизби? Жок, антип суроо берген жокмун. Берген жоксузбу? Мен тигилерге кайрылып эле, анан кийин көрүп калып эле, сиз келдиңиз. Жана ошо токтоткула деп айттым дегенди кимге айттыңыз? Ушуну ушу Акматов айттым го деп. Жанагы палка темир турба кармап турган бала. Ошо менен сиз кетип калдыңыз. Ошо менен мен чыгып кеттим. Анан ал күнү болду, бирок баланын токмок жегенин качан уктуңуз? Мен муну bir жарым айбы же bir айдан өткөндөн кийин уктум да, прокуратурага чакырганда. Ага чейин сиздерди эч ким чакырган жокпу? Чакырган эмес эч ким. Анан кандай болуп анан сиз акчеңизден соттолуп кеттиңиз? Меники мындай болду, ошентип СИЗО бирден дагы эч ким эч кандай маалымат берген эмес. Прокуратурага чакырды деп кагаз келди, же устный чакыруу болду, ошондо бардык. Ошондо барганда ушундай иш козголуп, көрсөтмө бергенге чакырдык деди. Күбө катары өттүк. Анан күбө катары өткөндөн кийин кайсы число экенин билбейм, ушул 2 ай өтүп калгандан кийин эме болду. Опознание болду. Опознание ошол биринчи опознание ошол СИЗО бирдин мекеменин аймагында болгон. Бизди тизип тергөөчү Ашимов Дүзөн, адвокат Медетова Динара, анан жабырлануучу Искендеров Нуркемел болгон. Мени көргөзгөндө тааныган жок. Мен тааныбайм деди. Тааныбайм деди. Тааныбайм дегенден кийин точнобу деп тергөөчү 2-3 жолу кайталоо суроо берди. Тааныбайм деди. Анан кийин мени эшикке чыгып туруңуз деп тергөөчү эшикке чыгарды. Сизди? Эшикке чыгып, анан кийин Канча мүнөттө болдуңуз сен эшикте? Минутасын мен точно засекать эткен жокмун, бир 5-10 мүнөткө 10 мүнөткө жеткен жок да, бир 5-6 мүнөттө кайра киргизди.
кайра киргизип, кайра көрсөтүүнү кайталады. Кайталаганда ушул да бар болчу деп көргөздү. Искендеров. Анан ошондон кийин сизге да кылмыш иши козголду да? Анан ошол жерден мени жаңы эле тааныбайм дебеди эле, азыр кандай тааныйм деп калды деген суроо койдуңузбу? Суроо койдум. Тергөөчүгө койсом мени жооп берген жок, юридикалык баа берилген жок. Протоколго андай кылып дагы жазбаптыр, мен тааныштырып болгой деди. Окусам андай элес экен. Тааныды, биринчи көргөндө эле тааныды деп жазыптыр. Мен ал жерден ошол протоколго ошол жерден болгой деди. Болгойдум, бирок жанына мен бул опознанияга каршымын. Нааразымын. Тааныбаган кишини тааныды кылып атасыңар деп мен ошол жерден жазгам. Ошол боюнча юридикалык баа берилген жок тергөөчү тарабынан. Эми сотко келет. Октябрь айынын сотунда сиздердин процесстер башталды. Анда мен да катыштым, туурабы? Анан эми ошол жагдайлар боюнча айтчы. Сот убагында канча убакыт ошол 14-жылы эле башталды го дейм. 15-жылы башталды, ошол 16-жылы башталды. 16-жылы ошондо сот Менде де так эсимде жок да. Сот биринчи кайсы сот эле? Ал караганда эле жок да. Бир-эки сот Процесс болду. Процесс болуп карамыш этип, анан кетип алды. Башка сотко өтүп кетип, ушундай болуп атты. Анан 2-3 сот алмашты. Анан 3-чү атчыга келип, атчы Алиев карап баштады. Эми ошол жерден баштайлычы. Атчы Алиев карап жатканда күбөлөр келип көрсөтмөлөрүн берип атты, туурабы? Ошондо сиздин күбөлөрүңүз келип, да действительно бул адам катышкан эмес. Биз менен бар болгон, биз объектилердин баарын кыдырып келгенде чогуу келип, чогуу кеткен биз. Андай окуяга бул кишинин катышышы мүмкүн эмес деп өтүштү да, мен билем да аны. Ушундай эле, чынында ушундай болгон да. Чынында ушундай болгон. Анан сиз эмне үчүн ошол сот учурунда жанагы бешөө тегеректеп бирөөнүн колунда темир таяк бар экенин көрүп туруп, сотко ошону көрсөтмө берген жоксуз? Ал убакта ошол эми чогуу бизге караштуу мекемеде иштеген кызматкерлерге ошо эми кандай деп коет муну? Коллега катары Бири-бирибизди сатпайлы. Бири-бирибизди сатпайлы, бири-бирибизди сактайлы деген турбайбы? Ошол ой пикирде айткан эмесмин. Анан ошон үчүн сиз кесилип кеттиңиз. Эгер ошондо чындыкты айтып берсеңиз, мүмкүн кесилбей калат элеңиз. Балким. Ал убакта ошондой. Эми сиз жакшы билесиз. Искендер Нуркемелдин чычагын сынганын. Кийин уктуңуз да тергөөдөн. Сотто айтылды. Жок, сот эмес, экспертизанын заключениясында да бар да. Топчук сынганды боюнчачы. Голен, билесизби? Голен деген. Голендеги жаракаттарды, денедеги жаракаттардын баарын экспертизанын заключениясында тааныштыңар да. Туурабы? Ал жаракат алган чындык да. Туурабы? Ал милицияда 3 күн карантинде жатып силерге алып баргандан кийин анан ошо жанагы кабинетке киргизгенден кийин пайда болуп атат да сонда. Кандай дейсиз? Мен туура эмес айтып атам. Туура. Анткени силер Ленин районунун милициясы алып барганда силерге таптаза деп өткөрүп берип атат да. Акты менен өткөрүп берип атат да. Жок. Кандай дейсиз? Өткөрүп берген биз управлениядагылар кабыл албайбызбы? СИЗОго өткөрүп беришти да анан. Мисалы үчүн жаракаты бар болсо да? Жаракаты бар болсо алар ошол жерден активдет этиш керек да. Баланча жеринде баланчада жаракаты бар экен да. Андай кагаз жок да. Жок. Андай жок. Туурабы? Туура айтып атамбы?
Emin bir жерге тоқталып тақтап қояды. Айбек Акматов эмне үчүн аман калып калган? Эмне үчүн Омошев Кеңешбек аман калып калган? Ушулар туурасында бирдеме билесизби? Мен анын мындай кагаз жүзүндө же бир так эме маалыматым жок, бирок мындай эл оозунан укканым бирөөсү мен ошол убакта соттобу же прокуратурада жакын туугандары болгон экен. Акматовго. Омошев кеңештики дагы ошондой бир Жогорку кеңеште тааныштар болгон. ишенген кишилери болгон окшойт. Ошолор сыртта калып, сиз ошо Акматов Айбекти атасызбы? Айбектин ордуна кеткен экенсиз, э? Ошондой болду. Мен туура айтып атамбы? Туура айтып атасыз. Эми ошондо сиз ушул положениеге туш болушуңузга начальстводон кимдир бирөө кызыктар болдубу, болгон жокпу? Начальстводан кызыктар болгон жок. Ошол убактагы Каршылашыңыз жок беле деген сөздү айтып атам. каршылаш болуп калды. Ошол убакта билдим. Ошо мени кетиргенге кызыктар болгон, ошол мен иштеген кызматтагы начальниктер болуп калды. Фамилияларын айтып берсең. Элтериев Орош деген начальник бар болду. Экинчиси. Бир эле начальник болгон ошо. Жана бир Кенебаев да ушул ишке аралашкан деп уктум да мен расследование жазып жүргөндө. Ал кайда иштеген эме? Ал биздин кызматтын первый замы, төраганын первый замы болчу. Ал эми кандай кызыктары болгон билбейм, бирок Элтериев ошол киши менен Байланышып турган турган. байланышып. Анан эми мен иликтеген боюнча ушул балдар именде Искендеров сабаганы боюнча тапшырманы Элтериев берген деп айтып жүрүшөт да. Анан ага участвовать эткен Калмаматов деген сезон начальник болгон деп. Мен уже бүт изилдеп чыккам да. Буга кандай деп жооп бересиз? Калмаматовду билбейм. Бул Элтериев ошол кылмышты ачкыла, Кандай да болсо. любым путем ачкыла деген талаптарды коюп жүргөн да. Эмне кылсаңыз мойнун алдыргыла деген талапты койгон экен да. Ушундай түшүнчөк болот да. Ошондой да түшүнчө болот. Эми мен дагы тактап кое турган нерсе. Siz boşop кеткенден кийин сиздин ордуңузда ким бар? Менин ордума мен бошоп кеткенден кийин кимди ошол маалда кимди коюп жүргөн, кийинчерээк ошол Акматов Айбекти коюш керек. Уктуңуз, э? Эми дагы тактап кое турган нерсе. Жанагы Омошев Кеңешбек деген табагандардын арасында болуп атат да. Бирок ал эмне үчүн ошол замат кызматын таштап коюп Түркияга кетип калганын билесизби? Качып кетсе керек да. Бирок кеткенин билесизби? Кетти деп уккансызбы? Чынбы? Эми соттолгонго келели. Канча жыл соттоп жүрдү? 7 жылда. 7 жылдан. Канча жыл отурдуңуз? 2 жылда. 2017 жылы отуруп атасыз, 2019 жылы бошоп атасыз. Ошондон бери азыр бош иштебей жүргөн турбайсызбы? Үй билесизби? Үй билебиз. Канча? 3 балам бар. Улуусу канча? 8 класс, улуусу 7 класс бүттү, анан 5 класс, анан 3 сайтта. Азыр өкүнөсүзбү? Ошондой эле чындыгын айтып койсом болмок экен депчи. Болот, өкүнгөн күндөр да болду. Анан баягы маңдай жайга жазган сыноо болду деп. Соттолуп кеткендигиңизге 7 жыл соттолуп кеткениңизгечи. Өкүнөм, конечно, өкүнөм. Жок, соттолуп кеткениңизге мени күнөөлөбөйсүзбү? Мен сизди күнөөлөбөйм.
Antkeni men настаивать etip sotturdum da çında gelgende. Bulardın günөөsü bar. Bir tattık. Antkeni sizler barыңar teң вапсе күнөөңөрдүн мойнуңар калган жоксуңар да. Биз вапсе эле Нуркемел Искендердин жанында болгон эмеспиз деп чыкты да. Чынбы? Ошентип аттык ошол. Анткени барыңар ушундай деп сүйлөшүп алгансыңар да, туура? Мен сүйлөшүп алган жокмун да. Менден башкалар сүйлөшүп алды, бирок мен өзүмдүн ошол убакта ошондой ой пикирде турдум. Жок, ой пикирде турганыңарды мен түшүнүп атам. Себеби сотто барыңардын көрсөтмөңөр бирдей болуп атты да. Тийген жокпуз, сабаган жокпуз, эчтеке кылган жокпуз депчи. Эчтеке кылбасаңар, эчтеке кылышпасаңарчы. Көпчүк эмне үчүн сынды? Эмне үчүн денеде бүт жаракат болду? Азыр мына жаңы эле апасы медициналык осмотрдан өткөрүп, башы психический заболевание бар деп заключение алышты да. Бүт ошону залакаш деп берди врачтарчы. Токмоктун залакашы. Буга кандай көз караштасыз? Бул боюнча мен эч нерсе айта албайм. Эми ошо жана сабап аткан коллегаларыңызды кандай деп ойлойсуз? Ошол туура кылышканбы, туура эмес кылышканбы? Туура эмес кылышкан однозначно. Эми бир жерге токтолгон. Жана Динара деген адвокат, Искендердин адвокат болгон деп атпайсызбы? Биринчи опознание кылганда тааныбай койгон, экинчи опознание кылганда тааныган депчи. 10 мүнөттүн ортосунда. Ушул иштер боюнча сиз бир нааразы болуп, адвокат медетип, сен эле ушинтип койдуң деп айттыңбы? Же тергөөчүгө? Тергөөчүгө айттым, адвокат менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок экен. Мен ушул 17-жылдан 22-жылга чейин силердин действительно ак жерден кесилип кеттиңерби же действительно кылмыш кылышканбы деп ой жүгүттүм да. Адамдын тагдырын сындыр соңой да. Бирок сындырганым менен асманда Аллах деген карап турат да. Кимдин канчалык деңгээлде күнөөсү бар экенчи. Мен ушул жылдар аралыгында изилдеп чыгып, сен сотто какшап, мен акмын, анда аралашкан эмесмин деген сөзүң кулагыма жаңылып жүрдү да. Чын эле ушул бала ак жеринен кесилип кеткен жокпу деп мен ошон үчүн изилдедим да. Изилдеп чыгып, бир тыянакка келдим, что сизде эч кандай күнөө жок экенине көзүм жетти да. Мен бүгүн сиз келбесеңиз деле, мен сизге кайрылайын деп жүргөм. Иним чындыгында ак жериңден кесилип кетипсиз. Кечирим сурайм. Мен билген эмесмин деп сурайын деп жүргөм. Себеби эмне дебейсизби? Мен ошо изилде жүргүзгөндө сизди кайра экинчи жолу киришкенде, опознанияга киришкенде ушуну көрсөтө бер, эчтеке болбойт. Көрсөтө бер, бул акмакта бар болчу ичинде деп көрсөтө бер. Потому что бул кишенде иштеп ушул уюштуруп туруп, деп угуп атам. Көргөзө бер деп Искендер көп тергөөчүгө айтканын өз кулагым менен уктум да. Менин жээним да жана Искендер Нуркемел дегенчи. Кийин түрмөдөн чыккандан кийин ал өзүңүз билесиз. Менин бир тууган жээним экен. Экинчи Айткожо деген ал токмок жеген эмес, билесизби? Эмне себептен токмок жебегенин билесизби? Билбейм. Анда билип коюңуз. Искендер эки баланы алып барган бир кылмыш иши боюнча. Покушение на убийство депчи. Бирок алып барган эки баланын бирөө гана токмок жегенде, экинчи токмок жебей калган, экинчи кабинетке камалганычы. Ал Айткожо деген болгон. Ал өзү Жумалдан болот. Жана сен айтып аткан Сатаров Азамат деген да Жумалдан болот, силерде иштеген. Ошол сотрудниктерге айтып, мен жердесим, азыр бул ак ордодо кошуна жашайбыз, буга тийбегиле деп тийиспей койгон. Айткожонун жанында болгон ал. Айткожонун жанында дагы бир эки сотрудник болгон. Анын фамилияларын тактай алган жокмун.
Satar ulam girip mükemmel oturgan jokun. Ulam sawap koyup Peterburg'dagi suv quyulgan idişlerine çıkıp ketip turganda. Bilim ошолор туура кылганбы негизи? Туура эмес болгон. Туура эмес болгон үчүн ушинтип сабаганыбызда соттолуп, сабабаганыбызда соттолуп. Ошол жери абединде. Ошол жери абедин болуп атат. Канча жыл окуп, билим алып, жогорку билим алып, канча жыл өмүрү иштеп келип, анан ушундай нерсеге кабыл калганга өкүнөм. Тагдырың. Сиздин бир туугандарыңыз канча? Мен үй бүлөмдө жалгыз эркек баламын. Канча бир туугансың деген? Анан бир карындашым бар. Экөөсүңөр. Атам барбы? Атам каза болуп калган. Энеңчи? Мамам бар. Мамаң канча жашта? Мамам 56-жылкы 67 декен. 67 болуп калды. 67. Агаларың барбы? Бир тууган агам жок. Мындай атамдын бир туугандары бар. Кимдегиңиз? Атамдын кийинки бир тууганы Эскебулов Эшимбек деген. Кишини мен сотто көрүп жүргөм. Келип жүргөн. Келип жүргөн. Андан кичүүсү Эскебулов Урмат деген агам бар. Сусамын уктурбайсың, э? Сусамын. Жакшы. Эми азыр түрмөдөн чыккандан кийинки ден соолугуң кандай? Ден соолук кетти, стресстерге кабылдык. Ызык муздак дегендей шарттар болуп калатты. Анан чыккандай. Эми дагы бир суроо. Сиз кечиргенге чейин канча дос күттүңүз? Достор көп болчу мындай. Азыр барбы достор? Азыр ошо бирин экинин эле Дос калды. дос калды, калганы жок. Туугандарыңызданчы? Туугандардан деле ушу бирин экин болбосо туугандар деле жок. Чачырап кетти. Колуңдан келбей калды анткени. Жашоонун эмеси Закону. мыйзам ченемдери ушундай экен. Өңдү көрдү жустайды деген маселе да. Жакшы иштеп турганыңызда кокуйда кожо көкөлөтүп турсуз да. Айланган чыкпай туурабы? Көкөлөтпөсө дагы жылуу мамиледе болуп. Башыңызга иш түшкөндөн кийин барып чачырап кетти. Ушундай чачырайт экен. Анда сиз турмуштан сабак алган турбайсызбы? Күчөмү дегендей. Мен бул сыноонун башка түшкөн кыйынчылыктан көп жакшы жактары да болду. Көрбөгөн нерсени көрүп, укпаган нерсени угуп, сезбеген нерсени сезип. Көзүңүз ачылган турбайбы? Мындай айтканда көзүңүз ачылып турду. Ошондой болду. Эгерде ошо бойдон эле иштеп жүрө берсеңиз, мүмкүн чын эле кылмыш кылып коюшуңуз да мүмкүн эле да, э? Мүмкүн эле балким. Чын. Эми азыр сиз эмне кылайын деп атасыз? Мен азыр ушул кайрыларым ушул мамлекет башчыларга ошол сот Башкы прокуратурага, ички иштер министринин тиешеси жок. БКМдин да кереги жок да. сотторго ошол менин эмеме күнөөлүү эмес деген нерселерин укса, мен далилдеримди ошо объективдүү карап актап бул иш боюнча. Анан мурунку иш кызматыма келсем деп ойлойм. Билим, мындай да. Ак ыйлет бирок сынбайт деген маселе бар да. Сен ушул түрмөдөн аман эсен чыгып келсиң. Семьяң менен бирге жашап атпсың. Эң главный семьяң бузулуп атты деген да. Бул сенин жеңишиң. Экинчиден ден соолугуң караманча талкаланбаптыр. Кудайга шүгүр экен. 7 жыл кечирип 2 жылда чыгып кетчү. Туурабы? Баарыңар эле ошондой 2 жылда чыгып кеттиңерби? Көбүрөөк отургандар болду. Ошонун тегерегинде эле чыгышты го. Мен Кудайга силер 7 жылга кечилгенден кийин силер апелляция бербедиңерби? Шарт сотко. Ошондон кийин силер түрмөгө отургандан кийин ата-энелериңер келди да, үйгө. Мага келишти да. Кечирим сурап коелу,
Ошондо келип ата-энелериңер менен кеңеш сөздөрүн уксам, ошондо бир гана сиздин агаңыз Эшимбек Аксакан. Да, действительно биздин балдардан күнөө кеткен экен, действительно акмактык кылышыптыр. Муну же мурдараак бизге айтып койбойт деп нааразы болду да силерге. Бирок сенин ак отурганыңа ал көзү жетпей калды, себеби энди ак болсо соттолбойт эле деген менен эле калды да. Тиги жана именно сабаган балдардын ата-энелери жок, биздин балдар апапакай деп чыгышты да. Анан мен айттым, апапакай болсо кезилмек эмес. Кылмыш кылган үчүн кезилип атышат. Мен ошолорду кечирбейт элем. Мен ошол 4 балага барып айткам, Октябрь район сотунун акыркы чечими калганда, өкүмү калганда. 4 короонун ичинде турган экен, басып барып, балдар, бөйдө кесилип кеткен атасыңар. Лучше барып туруп, жабырлануучунун энесине барып, жабырлануучуга барып, эми ал СИЗОдо жабырлануучу, ата-энесине барып, жага. Туугандарына барып, кечирим сурап койбойсуңарбы? Астынан өтүнүп койбойсуңар деп мен сунуш киргизгем. Силер макул дегенсиңер, чынбы же жалганбы? Жок, камаганга чейин мен айтканымды айтып атам да. Барып силерге айттым белем. Эмне деп айттыңар силер? Сүйлөшөлү, анан жооптошолу дегенбиз, анан сүйлөшүүлөрүбүз аягына чыккан жок, ошо боюнча жоопсуз калды. Анан дагы бир маселени унутуп калып кетип атабыз да. Силердин ушул түрмөгө түшүшүңөргө бирден бир себепкер болгон сотрудник ким? Милан Шакиев деген. Ал СИЗОнун замначальник болуп иштеп турган, могу Кырчетин. Мен ошол бир жолу силер келгенде мен айттым эле да. Силер мага келбегиле. Силер ошо Шакиевке баргыла, биздин балдар ак жеринен отурат. Жөн эле каралабасын. Силер ошакты бүтүрүп келгиле, мен силердин бүткөрөйүн деп айттым эле. Ошол чынбы? Шакиевке барганда эмне деди? Ал менен сүйлөшүүбүздөн тыянак чыккан жок. Бизди түшүнгөн да жок. Мындай болбогон бир маселелерге токтолуп турабыз. Ошол учурда мен ошо журналисттик иликтөө жүргүзгөн учурда Энтериев силердин да чогулткан деп уктум да. Ошол чогултканда эмне жөнүндө сөз болду? Ал жерде ошол Миланды бир сөзгө келтирип бир маселе чечели деген ойдо чогулганбыз, анан эмнегедир ошо Энтериевдин немесине кабинетине чогулабыз дешти. Анан барсак ошо Миланга сөз да берген жок, ошол Энтериев мен каршымын. Милан деген бул ишти да бүтүрбөйт, тигил ишти да бүтүрбөйт деп Каршы чыгып болгон турган. каршы чыкты. Ошо менен айырдан деле. Көрсө Энтериевдин сизде баягы тымыздын планы бар экен да кетиш. Ошондой болуп калды. Мен анткени бул журналисттик иликтөө жүргүзгөндө президент Энтериевдин сизди кетирүү жөнүндө президент ою болгондугун далилдедим да. Буга кандай дейсиз? Ошондой болуп калды. Мурун тымыздын болуп жүргөн окшойт ошо. Эмне анча карамарчылыктар пайда болгон? Мен билбейм ушул. Мен ал эч кандай жамандыгым болгон эмес, жаман сөзүм болгон эмес, жаман ишим болгон эмес. Билбейм ушул Эми мен сизге жолбардын астына сиз жалдаган адвокатка жолуктум да. Адвокатка жолугуп силер эмнени кылалы деп атасыңар? Эмне ой планыңар бар деп сурадым да. Сурасам ал киши айтты, биз жаңы ачылган жагдайлар боюнча надзор иретинде Бишкек шаардык сотуна өтүнүч киргизебиз дейт да. Адвокатыңар ушундай кеңештиңерби? Сүйлөштүңөрбү? Эми мен эмне деп айтам? Сиздин ак экениңизди мен 5 жыл изучениеңизди чыктым. Мен баардык иштерди караганда биринчи иликтеп чыгам. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенине көзүм жеткенде, анан ишти баштайм да. Мен мурда сага каршылык, противник болуп жүргөн болсом, бүгүнкү күндөн баштап менин жардамым ушул маалымат
каражаттар аркылуу сенин ак жерден кесилип кеткендигиңди жарыя кылып коомчулукка айтып деп керек болсо генеральный прокуратурага жогорку сотко жана ошондой эле өлкөнүн президенти улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке чейин өзүм арыз жазып киргизгенге даярмын. Ак киши эч убакта түрмөдө отурбаш керек. Раз отуруп калдыбы, жаңылыштык болдубу, отурулгандан кийин ал реабилитация болуш керек. Акталышы керек. Акталышы керек дейм. Мен Кудай астында дагы өзүмдүн парзымды аткарышым керек. Сен чын эле ак болсоң, чын эле ак жерден кесилип кеткен болсоң, бул кара болчу деп мен айтканга акымда абийириңде жол бербе. Ошондуктан сиздин соттон акталып кетишиңизге тилектесмин. Рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат. Жолуңду шыдыр, жолдошуңду кыдыр кылсын, Кудайым колдоп, аман эсен акталып алып, өзүң айткандай мындан ары жаман иштерге кабылбай, дайым жакшы иштерге күбө болуп, өзүң айткандай акылым толду, көзүм ачылды деп атпайсызбы? Эми ушул акылың толуп, көзүң ачылып, жакшы жигит бол. Рахмат айткансыз. Кызматыңа кайра бар. Рахмат. Эмне ой тилек максаттарың болсо, Кудай таалам кабыл кылган болсун. Рахмат. Аман жүрүң. Рахмат. Байкеңе агага капа болду. Капа болбойм. Кудай буйруса. Менден күнөө кеткен жокпу? Сизден күнөө кеткен. Мурда деле кеткен эмес, туурабы? Жок. Себеби дегенде мен силерге өтүнгөм. Эй, балдар, жөн эле тана бербегиле. Мунун денесин асмандан келип, бирөө келип шайтан уруп кетти. Силерге таза кирсе, милициядан келип. Анан эле бир опер кабинетке киргенден кийин эле талкаланып калса бана. Анан эч кимге тийбесеңер, бу кандай деп айткам, туурабы? Андан көрөк барып ата энесинен кечирим сурап койгон. Мен ушул жерден эле кечирип берем. Соттолуп кетпегиле бөйдө деп айткам, туурабы? Туура. Чынбы? Чын. Же калп айтып атамбы? Жок, туура. Жашыра турган эчтеке жок. Илим. Экинчи ушундай иштер болуп атса, сен коомдогу терс нерселерди көрсөң, дайым тике туруп чындыкты айтканга аракет кыл. Сен эгерде ошондо Октябрь райондук сотунда чындыкты айтып койгонуңда бүгүнкүдөй, сен кор болуп 7 жылга кесилип, кызматыңдан айрылып, семьяңдан айрылып, өзүң айткандай достордон айрылып, туугандардан чыкпайт элең. Мен сага мындай деген жакшылык тилеп кетем, иним. Башыңды бийик көтөр. Эртең балдарыңдын астында жүзүң жак. Анткени ак жерден соттолуп кеткениңди далилденип отурат эми. Мен де ишенем Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна, урматтуу Замирбек Курамаличке. Мен да ишенем шаардык соттун судьялык коллегияларына. Надзор иретинде караганда сөз жаңы ачылган жагдайларга көңүл берип, мурда соттолуп кетти эле ошо бойдон кала берсин дебей, азыр Курманкулов Токтор Алиевич айтып атат. Эй, бирөө соттолуп кетсе, тергөөчү айыбын угузуп койсо ошо бойдон соттойбуз дебегиле. Эгер сот учурунда ал адамдын күнөөсү жок болсо, статьяны алып салгыла деп тапшырма берди. Мындай генеральный прокурор буга чейин болгон эмес. Кандай айыбы угузулса ошондой соттойсуңар деп берген. Кандай дейсиз? Туура. Чын айтып атамбы? Туура. Буга чейин өлкөнүн президенттери мынчалык деңгээлде жабылып калган кылмыш иштерине көңүл бөлгөн эмес. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун келгенине 2 жыл болду. 2 жылдан бери мен Тогуз-Тородогу жабылып калган 9 иш боюнча оор кылмыштарды, адам өлтүрүүлөрдүн баарын жашырып чыгышкан да. Ошол иштерди мен Атамбаевден бери жазып келатам. Сооронбайга жүздөгөн арыздарды киргизген. Бирок бир да көңүл бөлгөн эмес. 2 жылдан бери Садыр Нуркожоевичке да какшап келген. Бирок мен жазган арыздарым нечен деп жазган, бирок видео кайрылууда жазган, мындай кайрылууда жазган, Facebook, YouTube'дардан да кайрылган. Бирок эмнегедир бул иш унчукпай келген. Көрсө менин жазган арыздарым ал ишке жетпей эле бозогонун кайтарып келген экен. Анан жакында мен Садыр
ошол арыштарымдын Кудайдын буйругу менен, Кудайдын жардамы менен Садыр Нуркожоевичке жеткен экен. Ал киши коопсуздук кеңешине тапшырма берип, коопсуздук кеңеши мени 1,5 саат кабыл алып, алар башкы прокуратурага тапшырма берип, алар башкы прокуратура Жалал Абад областтык прокуратурасына тапшырма берип, бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын прокурору жаңы барган Кыязов деген жигит, мыкты жигит экен, Тогуз жерине барып, 5 прокурорун эсип алып барып, жабылып калган иштердин баарын көтөртүп чыгып, изилчене жазышып, мен жазган арыздарымдын эчтеринде катасы жок экенин далилдеп берди. Кудай буйруса, ошол жабылып калган иштердин баары ачылган турат. Кудай буйруса, бул Кудайдын каалоосу. Анан экинчи мыйзамдар иштеш керек экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жазык процессуалдык кодексте кандай көрсөтүлсө, жазык кодексинде кандай көрсөтүлсө, биз мыйзамдын алкагында жашаганына үйрөнүшүбүз керек. Кандай дейсиң? Мен азыр ушул учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президентине урматтуу Садыр Нуркожоевичке, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору урматтуу Нурмагул Токторовичке, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Курамаличке кайрылат элем да. Эч качан күнөөсү жок адам түрмөдө отурбаш керек. Эч качан отурбаш керек. Эгер отуруп чыккан болсо, анын кылмыска катыштыгы жок болсо, аны сөзсүз түрдө актап реабилитация жасаш керек. Ошого жардам бериңиздер, урматтуулар. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат.